Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгү менен тааныша алыңыздар. Кара сууда газ баллон жарылып, 6 адам жаратылды. Бирөөнүн абалы оор. Жарылып кеткен газ баллон жарылып кетип, ошол жардыруу натыйжасында ошол үйүндөгү өзүнүн туугандары, анан өзүнүн балдары жаракат алып койгон ошол. Гендердик теңсиздик азыр дагы курч. Тыянак жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен айтылды. Аял киши алсыз экенинен пайдаланып, ушул аял кишини четтетип атат. Чет элдиктерди каттоо келаткан жылы онлайн түрүндө болот. Максат туристтердин санын арбытуу. Каттоо талон деп биз которуп атабыз. Каттоо талонун чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Сузакта жаштардын мушташынан бир жигит наут болду. Азыр жаңжалга катышкандар сурак беришүүдө. Конфликт болгон, биринен бири учураштың учурашпадың деп ошондон конфликттин негизинде ушул багытка барышкан. Баткен тазалык ишканасынын кызматкерлерине 3 айдан бери айлык төлөнө элек. Акча жоктугунан 10 киши жумуштан убактылуу бошотулду. Декабрь октябрдан токтойт, постоянно токтойт дагы. Кара Суу районунун Мадайлы өкмөтүндө газ баллон жарылып, 6 адам жаратылды. Күйүк жаратын алган бир үй бүлөнүн ичинен аялдын абалы оорураак. Анын денесинин жарымы күйгөн. Карсык тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине Ош облустук ооруканасынан билдиришти. Азырынча министрлик кырсыктын чоо жайын так билбейт. Дарыгерлердин маалыматында газ баллондун жарылышынан үй ээси, аялы, алардын 10 жаштагы эгиз кыздары, 7 жаштагы дагы бир кызы жана жабыркагандардын тууганы болгон бир киши алышкан. Кыздардын денесинен 2-8%га чейин, үй ээси 20%, аялы 50, тууганы 8% күйүк жаратын алышкан. Бул газ баллонду жанагындай кухнясыга жайгаштырган. Газ баллон жанагы өзү Иран мамлекетинде иштеп чыгарылган газ баллон эсептелет. Ошо Иран мамлекетинде иштептирген газ баллонду колдонуп атканда өрт коопсуздук эрежелери бузулган ошол жерде. Жарылып кеткен газ баллон жарылып кетип, ошол жардыруу натыйжасында ошол үйүндөгү өзүнүн туугандары, анан өзүнүн балдары жаракат алып койгон ошол. Гендердик теңсиздик коомчулукта кайрадан талкуу жаратты. 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоонун жыйынтыгында аялдардын тизмеси аз экендиги айтылган. Ошол эле учурда айрым шайлоо тилкелеринде аялдардын алган добуштары жокко чыгарылган фактылар дагы бар. Муну айрым талдоочулар мыйзам бузуу катары баалап, аялдар коомдо эркектер менен тең укуктуу болбой жатканын билдиришүүдө. Аялдардын саясаттагы орду жана тоскоолдуктар тууралуу темага Бегмай Асанова токтолот. Шайлоодун канча голос алганы тууралуу алып келдик. Талапкер аял болгонунан улам добушу жокко чыгарылды деп нааразы болгон топ бүгүн журналисттерге маалымат жыйын беришти. Тактап айтканда, Кызыл Кыя шаардык кеңешине өткөн шайлоодо Малика Бубанова атаандаштарынан көп добуш алган, бирок көп узабай анын добушу жокко чыгарылган, ордуна башка жарандын тизмеси илинген. Аял киши алсыз экенинен пайдаланып, ушул аял кишини четтетип атат. Ордуна жаш жигит, базарда соода кылган жигитибизди коюп атат. Аялдардын укуктары корголбой жатканы тууралуу маалымат жогорку кеңешке да талкууга алынды. Анда Кыргызстандын жергиликтүү кеңештериндеги аялдар талапкер болушу жана мандаттын алуусу жылдан жылга начарлаганы белгиленди. Мыйзам боюнча саясий партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин 30% башка жыныс өкүлдөрү болушу керек. Бирок бул 30%ды аялдар түзүшү кажет дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче 70% аялдардан куралса да болот. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык аял менен эркек бирдей укукка ээ. Башкача айтканда гендердик теңчилик болуусу зарыл. Бирок бул мыйзам бардык эле учурда аткарылбай жатат. Анын себебин талдоочулар айымдарга каржылык жакта мүмкүнчүлүгү аз жана айымдарга мамлекеттик деңгээлде колдоо жетишсиз болуп жатканы менен байланыштырышат. Аялдарда өзүнүн ошол саясатта өзүнүн ордун табууда, саясатта өзүнүн ролун көрсөтө ала турган ушундай окутуулардан аялдар өткөрүлүп жатат. Бирок аялдардын жанагы мамлекет тарабынан колдоолор азыраак болуп аткандай сезилет. Эске салсак, Кыргызстанда гендердик теңсиздикке каршы мыйзам 2011 жылы кабыл алынып, анда эркек менен аялдын коомдогу орду, айырмачылыктары жана бирдей укуктарга ээ экендиги белгиленген. Ошондой эле 2020 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча өлкөнүн улуттук стратегиясы түзүлгөн.
Бегимай Асанова, Адилбек Камчыбек уулу, Ынтымак. Чет элдиктерди каттоо январ айынан баштап онлайн түрүндө болот. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Учурда долбоордун схемасы даярдалып, маалымат булактарына таркатылууда. Мындай эс алуучулар интернеттен эле каттоодон өтүп, маселени жеринде чечүүгө укуктуу болот. Кызматты пайдалануу акысы болгону 100 сомду түзүп, керек документтерден санас. Туристтердин санын арттыруу максатын көздөгөн онлайн каттоонун тартиптери тууралуу Гүлзара Бакаева айтып берет. Эс алуучулардын Кыргызстанга келип каттоого туруу түйшүгү эми жеңилдейт. Мурункудай сааттап кезек күтпөй, өз өлкөсүнүн интернеттин жардамы менен каттоого турат. Бул үчүн мамлекеттик каттоо кызматы онлайн түрүн иштеп жатат. Мында өзүнчө сайт ачылып, ал 92 мамлекетте иштеши пландалууда. Бул каттоо абдан жеңил болот. Жанан ошол чет элдик жарандарга бюрократияны азайтат. Ошол интернеттен туруп эле каттоодон өтүп койсо болот. Адистер аталган долбоорду 15 январдан баштап ишке кирерин тастыкташат. Учурда схемасы түзүлүп, сайттын аталышы такталууда. Бул чет элдиктерди Кыргызстанга тартуунун мыкты жолу аталып, алар үчүн жакшы шарт болот. Буга чейин эс алуучулар каттоого туруу көйгөйүнөн улам мөөнөтүнө мурун кетүүгө аргасыз болушчу. Кат жөнөтүлөт, что каттоодон өттүңөр деген белги менен атайын код берилет. Ошол коддун негизинде алар каалаган кайсыл районго, кайсыл паспорт бөлүмүнгө оң келсе, барып жакынкы районго барып, ошол код номерин берет. Алар ошол замат каттоо барагын, каттоо талонун деп биз которуп атабыз, каттоо талонун чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Кабыл алуу 3 тилде жүргүзүлүп, каттоого туруу үчүн 4 документ керектелет. Ага ылайык туристтер каттоо кызматына арыз жазып, өздүк документин жана кабыл алуучу тараптын паспортун көчүрмөсүн тиркөөсү талап, баары электрондук түрдө ишке ашып, маалымат онлайн түрүндө кайрылган адамга кайра жиберилет. Бул каттоодон ошондой эле 30 күндөн ашыгыраак мөөнөткө келген жарандар деле каттоодон өтсө боло турган болот да. Бул мындайча айтканда абдан мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Биздин ошол турист катары келип аткан чет элдик жарандарга, инвестор катары келип аткан чет элдик жарандарга. Максат туристтердин санын арбытып, өлкө капчыгын кеңейтүү. Бул үчүн Жогорку Кеңеш тышкы миграция боюнча мыйзамга түзөтүү киргизип, ал 5 ноябрда күчүнө кирген. Аталган документ Кыргызстанда 5 күндөн ашык турган чет элдиктерди каттоодон өтүүгө мажбурлайт. Бирок бул туризм менен алектенген ишкерлердин жана коомчулуктун бир бөлүгүнүн наразычылыгына кабылган. Мындан улам тиешелүү тармак 5 күндүн ичиндеги каттоону декабрь айында алып салды. Сырттан келген жарандардын саны 2 миллион 800 миң адамды түзүп атат. Бул бүткүл дүйнөлүк туризм боюнча уюмунун классификациясы боюнча. Эми биздин салык инспекциясынын маалыматы боюнча 87 миллион сом салык түрүндө түшүп атат. Бул жөн гана туризм тармагынан келген салыктын көлөмү. Мындан сырткары ведомство аралык маалыматтык система ачылат. Ага ылайык өлкөгө кирип катталгандар жана чыгып кеткени туурасында бирдиктүү маалымат топтому түзүлөт. Бул туристтердин санын аныктап, кирешени болжогонго жакшы. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Индиялык ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салат. Мындай чакырыкты президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз-Индия бизнес форумуна катышкан учурда жасады. Мамлекет башчысынын сөзү боюнча ЕЭП жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн көп миллиондуу рыногуна ачкыч Кыргызстандын колунда турат. Ошондуктан индиялык ишкерлерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Ал ошондой эле укук коргоо органдарынын реформасы тууралуу сөз кылып, ишкерлерди бир гана салык кызматы текшере тургандыгын белгиледи. Алмазбек Атамбаев быйыл биринчи жолу чакан жана орто бизнеске жылына 4-5% менен 10 миллиард сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги менен президенттин аппаратына Индия жарандарынын виза алуу жол жоболорун жеңилдетүү мүмкүнчүлүгүн кароону тапшырды. Жалал-Абадтын Сузак районундагы массалык мушташ учурунда 20 жаштагы жигит каза болду. Дос баласын өлтүрүүгө шектелген жигит учурда убактылуу кармоочу жайда. Окуя болгон түнү Кызыл Туу айыл аймагындагы Мондуз айылынын 5 тургуну көчөдө спирт ичимдигин ичип отурушкан. Бирок бул жолугушуу жигиттердин ортосундагы пикир келишпестик менен уланып, аягында чоң урушка айланган. Жыйынтыгында адам өлүмү менен аяктады. Окуянын чоо жайын Кылымжан Азамат кызы айтып берет.
Окуя 20-декабрда түнү Сузак районунда болгон. Анда Мондоз жана Акбаш айылдарынын жаштарынын ортосунда муштар чыгып, алардын бири бычактан алган жаратынан улам каза тапкан. Бычактан мерт кеткен 20 жаштагы Ширал Аскаров 4 жыл Орусияда эмгек мигранты болуп жүрүп Кыргызстанга келгенине 1 ай болгон. Апасы Нургүл Жороева быйыл баламы үйлөнтмөкпүз деп зар какшап акыйкаттыкты талап кылууда. Биз үйдө эле болчок. Күндө эле ошо басат келет, кетип жүргөн балдар. Ооба, андайын билгенде жөнөтпөйбүз. Бизге айтса жөнөтпөйт элек да. Биз билбей калабыз. Чийип кеткен. Арак ичпейт, чекпейт. Адилети жокмуш го, алар деле жок, камалган эмесмиш. Кошо жүргөн досторун камап койду атасыңарбы? Ооба. Ал сайган балдар камалган эмесмиш, билбейм мен андай ушуну уктум, башкасын билбейм деле мен. Бүгүн маркумдун сөөгү жерге берилди. Ал эми массалык муштажга катышкан бардык балдар Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, териштирүү иштери жүрүп жатат. Клубтан дискотекадан чыгышкан 4 бала, 5 чыккан, 5 бала, өлгөн каза болгон бала менен 5 бала келатканда ушул балдарга попал болгон. Түшүп магазинден суусундук ичебиз деп, арак-шарап ичебиз деп түшкөн жерден бул балдарга отурган жерден ушул конфликт болгон, бири учураштың учурашпадың деп ошондон конфликттин негизинде ушул багытка барышкан. Түнкү убакта болгон ушул. Бычак сайып өлтүрүүгө шектелген жаран окуяны кокусунан болгонун айтып жатат. Анткени каза болгон жарандын жанында жүргөндөр мени жана досторумду кармап алып токмоктоп, машинемди тартып алышты дейт. Чыр мына ошондон чыгып ачуу үстүндө балдардын бирине бычак сайып алыптыр. Ошо 4-5 болуп чыгып, бычакты спасып келди, аркасынан биз барганбыз. Машинага салганбыз, анан жолдо келатып кан агып кеткенден колубуз кан болуп ошондо билдик. Учурда кылмышка шектүүдө эки тараптан тең 7 жаран камакка алынган. Ишти Сузак райондук ички иштер бөлүмү иликтеп, массалык мушташтын келип чыгуу себептерин тактоодо. Шектүүлөргө кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Баткен тазалык ишканасынын кызматкерлерине 3 айдан бери айлык төлөнө элек, акча жоктугунан 10 ишчи жумуштан убактылуу бошотулду. Бул тууралуу мекемеде иштеген жумушчулар айтып чыгышты. Алар билдиргендей, ишкана жетекчилиги казнада каржы түгөндү деп эмгек акыларды бербей келүүдө. Ал эми Баткен тазалык быйылкыга бөлүнгөн каржы жыл этегине чейин жетпей калып, маяна үзгүлтүккө учураганын маалымдады. Шаар мэриясы болсо кошумча каржы бөлүү айрым себептерге байланыштуу кечиккенин айтып, жакын акча ажыратыларын айтты. Маяна ала албай жүргөн кызматкерлер тууралуу Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Баткен тазалык ишканасында жалпы 29 адам штаттык негизде иш алып барышат. Анын 10-у ушул айдан тарта убактылуу иштен бошотулду. Тагыраагы ишкана маяна төлөй албай жаткан үчүн кызматкерлердин санын кыскарткан. Бул абалдан чыгуунун жолу катары колдонулду. Учурда кызматкерлер октябрь айынан берки эмгек акысын талап кылышууда. Иштегениме 5 жыл болду. Тазалыкта иштегениме. Ар анасы жыл аягында келип токтотуп коет. Декабрдын октябрдан токтойт. Постоянно токтойт. Дагы айлыкты бербейт. 3 ай болду. Учурда 20-га жакын кызматкер 3 айдан берки маянасын ала элек болсо, ал эми иштен бошогон жумушчулардын 2 айлык эмгек акысы төлөнө элек. Ошондо ишканага маяна үчүн жалпысынан 700 миңдин тегерегиндеги акча керек болуп турат. Буга чейин да мекемеде ушундай үзгүлтүк болгон. Мындай жагдай шаардын тазалык үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн сумманын жетпей калгандыгынан келип чыгат. Баткен жергиликтүү кеңешинин тарабынан мэриянын жардамы менен 2 миллион акча жылдын башында, 16-жылдын башында бекиткенбиз. Ал акчаны налогко, эмгек акысыга төлөп келип, акыркы октябрь айга келип биз жетишпей калдык. Жыл ичиндеги бекитилген сумма жетпей калгандыктан Баткен мэриясы кошумча 500 миң сом бөлмөк болгон. Бирок акчаны которгонго 2 ай убакыт өтүп кетиптир. Жакында ал сумма бөлүнүп, жумушчулардын иш акылары берилерин кала башчы Гапар Али Матказиев билдирди. Бүгүнкү күндө бүгүн кече бүттү, порталдын жеңүүчүсү болуп камкоз табылды. Бүгүн алар менен келишим түзүлүп атат. Эртең акчалары которуп берилет. Жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Шаар мэриясы бюджеттен 2017 жылга быйылкыга салыштырмалуу 2 эсе көп каражат бөлүүнү мерчемдеген. Ага 4 миллион 500 миң сом караларын билдиришти. Андан сырткары жергиликтүү тургундардын таштандыга төлөнүүчү төлөмдөрү жыйналса, 1,5 миллион сом кошумча каражат чогулаары эсептелген. Эгерде көрсөтүлгөн сумма бөлүнүп, элдин төлөмдөрү чогулса, келерки жылга шаар тазалыгы бир топ жакшырып, кызматкерлердин айлык маянасы убагында берилет. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак.
Ош шаарынын көпчүлүк аймактарында мыйзамсыз курулуштар көбөйдү. Тагыраагы өз билимдик менен короо жайын кеңейтүү максатында кызыл сызыктан чыгып үй тургузгандардын саны арбын. Арасында мыйзамга баш ийбей курулушту бузбайбыз дегендери дагы бар. Аларга архитектура кызматы тарабынан эскертүүлөр берилгени менен эч кандай тыянак чыкпай келүүдө. Эми мыйзамсыз курулуш ээлерине мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүлөт? Алмаш Бараталиеванын материалы. Ош шаарындагы Туран аймактык кеңешинин Эшматов көчөсүндө жайгашкан номер 67 үйдүн короосу кызыл сызыктан ашып кеткен. Бирок үй ээси мындагы курулушту мыйзамдуу деп эсептейт. Сизден ошол сапалган болсоңуз, мына мамлекеттин жерине чыгып кеткенсиз мына жагы. Курулуштарыңыздын бардыгынчы. Ушулардын бардыгын бошотосуз эми. Өзүңүзгө тиешелүү жер гана калат. Чечим менен канча 6 сотик чыккан болсо 6 сотик калат. Калганын бошотуп бересиз. Азыр биз сизге ошону мына документимде турам. Жок, макул эмесмин. Текшерүү учурунда бул жарандын үйү тууралуу эч кандай документи жок болуп чыкты. Аны менен катар курулуш мыйзамсыз деп табылды. Себеби ал жолдун четиндеги тротуарга малкана куруп, жөө адамдар өтүүгө жай калтырган эмес. Мындай жүдө көп. Полный шаар боюнча эле рейд жүрүп атат эже. Өт жерде рейд болуп, Онун кой бала мени тартып кыласың. Андан сырткары техникалык коопсуздуктар каралган эмес. Тагыраагы аба чубалгылары жана электр мамычалары уланган түтүктөрдү тосуп алган. Ош электр ачык акционердик коомунун карамагында турган электр мамычаларын туташтыруучу столпалардын айланаларын Туран аймактык кеңешинин тургундары моминтип коргоп, жада калса анын айланасына даараткана дагы куруп алышкан. Бул столпалар өзү дагы авариялык абалда. Эгерде булар коптонууну жарата турган болсо, анда электриктер бул жерге кирип оңдоого эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Техникалык коопсуздук бул арчу болуп калышы мүмкүн да, тилсиз жол. Эгерде зым үзүлүп түшсө, азыркы мына бүт бардыгы үйдүн үстү крышалары тинекемен жабылып атат. Бунда сулчулар көп болду, себеп зым үзүлүп түшүп, багы шамал болгон кезде, багы абара бузулган кезде зым үзүлүп түшсө, эгер мына крышалар күйүп кеткен убакыт учурлар болуп атат. Ош шаарында мындай мыйзамсыз курулуштар жана жер тилкесин өзүн билемдик менен чоңойтуп алган фактылар көбөйүүдө. Мындай башаламандыктарды алдын алуу максатында акыркы 2 айдан бери түшүндүрүү иштери Ош шаардык архитектурасы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Буга чейин өзү эки эскертүү берет элек. Бул жерге келип 3 эскертүү берип кеттик. Өздөрү бузуп коебуз деп айтышкан эле, бирок бүгүнкү күндө бузбаптыр. Эми ошол муниципалдык менчик башкармаларына өткөрүп беребиз. Туран аймактык кеңешинде мыйзамсыз тургузулган курулуштар 60% түзөт. Жер тилкесин кеңейтип алган учурлар көбүнчө жаңы конуштарда катталып, короосуна электр мамычалары кирип калган учурлар же жолго там салып алган учурлар бар. Алмаш Бараталиева, Кымбатбек Абдисаматуулу, Ынтымак. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекция тарабынан пиротехникаларды ири базарларда сатууга тыюу салынган. Ага ылайык тиешелүү кызматтар жаңы жылдык жардыргычтардын сатылышын текшерүүгө ала баштады. Көзөмөл бүгүн Ош шаарында дагы өттү. Ушул күнү дагы башка кандай окуялар орун алганын кезектеги жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн көрө аласыздар. Бүгүн Ош шаардык пиротехникалык каражаттар сатылган базарлар текшерүүгө алынды. Текшерүү шаардык мэриянын атайын буйругунун негизинде ар кандай кырсыктарды алдын алуу максатында уюштурулган. Рейд учурунда сатуучуларга эскертүүлөр берилди. Себеби алар жардыргыч заттарды сатуу үчүн лицензия алышкан эмес. Аны менен катар пиротехникаларды эл көп жүргөн аймактарда сатып жатышкан. Эгер эскертүүгө карабай кайрадан соода ишин жүргүзгөн сатуучуларга 50 000 сом айып пул салынат. Ал эми талапка жооп бербеген жайдагы соода түйүндөрүнө инспекторлор тарабынан билдирүү баракчалары таркатылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ош шаарында базарлардагы ошо пиротехникалык сатуучу жайларда азыр өрт алдын алуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Мыйзам боюнча негизи сатылуучу жайлар өзүнчө болуш керек эле. Бул базардын ичинде эмес, отдельно мындай жай бөлүнүп бериш керек эле. Анан мынчалык количествода бул жерде сатылбаш керек. Жалал-Абадда кан тапшырып өмүр тартуулоо аттуу акция өттү. Жөө жүрүштү облустук кан борбору менен шаардагы медициналык колледж уюштурган. Ага ыкчардуу 100дөн ашуун студенттер катышты. Жалал-Абад шаарында жыл сайын донорлордун катарын толуктоого чакырык жасалган ар кайсы акциялар өткөрүлүп келет. Жалпысынан облуста ыкчардуу 3000 донор бар. Алар ар 2-3 айда келип кан тапшырып турушат. Эми азыркы мезгилде ушундай акцияларды уюштуруп, андан башка дагы өз ыктыяры менен келген донорлорубуздун дагы саны көп, баягы жылдан жылга көбөйүп атат.
Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Мексикада пиротехникалар сатылуучу базарда жарылуу болуп, 30га жакын киши каза болду. Ал эми жабыркагандардын арасында 90% күйүк жаратын алган жаш балдар дагы бар. Окуя тууралуу кесиптешим кеңири маалыматтарды топтоштуруп келген. Асель, айтсаңыз, окуянын себептери аныкталды. Ал эми бийлик өкүлдөрү бул боюнча кандай пикирлерди айтып жатышат? Учурда кырсык коопсуздук чараларынын сакталбагандан улам келип чыккан деп айтылууда. Ал эми бийлик жаратылгандарга толугу менен мамлекет тарабынан жардам көрсөтүүлөрүн убадалады. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Мексиканын Сан-Паблито базарындагы фейерверк жарманкесинде жарылуу болуп, кырсыктан 29 киши каза болду. Учурда окуя болгон жайда дарыгерлер тобу жарат алгандарга жардам көрсөтүшүдө. Сан-Паблитодо жыл сайын эң ириделген пиротехникалар жарманкеси өткөрүлүп келет. Күбөлөрдүн айтуусунда эл көп чогулган жайдан кокусунан эле өрт чыгып, жалын бат эле жарылуучу заттарга жайылып кеткен. Мексикадагы фейерверк жарманкесинде жүз берген жарылуудан 29 киши мерт кетип, 70ке жакыны жарат алды. Окуя Тултепек шаарында болгон. Рождествону утурлай Сан-Паблито базарында пиротехника сатып алуучулардын саны көбөйгөн. Күбөлөрдүн айтымында жарылуу болгон маал кадимки согуш майданын элестеткен. Кырсык болгон учурда базарда 300 тоннадай пиротехникалар болчу. Кокусунан эле бир нерсе жарылгандай болду. Андан кийин катарынан уланып баштады. Элдин баары дүрбүлөңгө түшүп, туш тарапка качып жөнөштү. Айланага бетондун бөлүктөрү учуп жатты. Көпчүлүк түрдүү жаракаттарды алышты. Максатыбыз биринчилерден болуп, жайылып бараткан өрттү өчүрүү болду. Канчалык чыгым болгонун азыр айтуу кыйын. Базардагы пиротехникалардын баары жок болду. Мехиканын губернатору кабарлагандай, жарат алгандардын арасында 13 жаш балдар болгон. Алардын денесинин 90% күйүп калган. Жабыркагандардын баары ооруканага жеткирилип, аларга бийлик тарабынан жардам берилери убадаланды. Ал эми окуя болгон жайда атайын адистер тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, кырсык коопсуздук чараларын туура сактабагандыктан келип чыккан. АКШнын Анкарадагы элчилигине ок аткан адамды полиция кармап кетти. Бул окуядан кийин Американын Туркиядагы элчилиги жана консулдуктары убактылуу жабылды. Элчиликтин маалыматы боюнча белгисиз адам кечээ жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 4 чамасында ок чыгара баштаган. Окуядан эч ким жабыркаган жок. Бул окуя Орусиянын Туркиядагы элчиси Андрей Карлов Анкарада атып өтүлгөндөн бир нече саат өткөндөн кийин болуп олтурат. Учурда иликтөө иштери башталды. Батыш Европа өлкөлөрүнө жете албай орто жолдо калган мигранттар бүгүнкү күндө Сербиянын аймагында күн кечирип келишүүдө. Алар Белграддагы темир жол станциясынын аймагындагы кароосуз калган кампада жашап жатышат. Сууктун күнү жардамга муктаж болгон кишилерге жергиликтүү бийликтен көңүл бурулбай жатканы айтылууда. Ага катар качкын макамын сурап келген мигранттардын саны да күн санап өсүп барууда. Белградда темир жол станциясынын аймагындагы кароосуз калган кампада күн кечирген мигранттардын саны өсүп барууда. Жергиликтүү бийликтен аларга эч кандай жардам көрсөтүлбөй жатат. -3 градус сууктан коргонуу үчүн андагы кишилер от жагып жылынуунун аракетинде. Тозоктогу жашоо сымал эле болуп калды. Айлананы бүт түтүн каптаган. Ар күнү мында келген адамдардын саны да көбөйүп жатат. Бул жердеги мигранттардын көпчүлүгүндө жылынууга жада калса жууркандары да жок. Сыркоологондордун саны андан көп. Бул жердегилерге абдан кыйын болуп жатат. Күн суук, сыркоологондор көп. Мындагы мигранттар Сербияга Балкан маршруту менен келишкен. Алар Батыш Европага барууну көздөшкөн. Бирок июнь айында Венгрия чек араны жаап салып, качкын макамын сурап келген мигранттар ара жолдо калышты. Атайын качкындар үчүн ачылган борборлорго бара албай калган кишилер эми мынтип көчөлөрдө күн кечирип келишүүдө. Ага катар Сербияга келген мигранттардын саны күн сайын өсүүдө. Аларды мыйзамсыз жол менен Болгариядан аткезчилер алып келип жатышат. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Сөзү кайрадан кесиптешиме узатам. Жаңылыктардын соңунда кызыктуу видеого кезек беребиз. Сунун агымы менен ылдый түшүп, кайра жогору чыккан өрдөктөр кадимки аквапаркты элестетет. Эң кызыгы үй канаттуулары оюн эрежелерин дагы так билишет. Кезек-кезеги менен ылдыйга сыйгаланып, бири-бирине жол бошотуп турушат. Сырттан караган адамга оюнга тойбогон жаш балдар сыяктуу көрүнөт. Көрсө, өрдөктөр деле адам сыяктуу аквапаркта жүрүүнү билишет окшойт.
Мына ушундай кызыктуу маалыматтан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Дагы башка кабарларды ынтымак чекиткейжи сайтынан таба аласыздар. Ынтымак чекиткейжи аркылуу дүйнөдөгү жана өлкөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу программаларды көрсөңүздөр болот. Кайрадан амандыкта жолугушалы, алдыда бар ай тууралуу маалымат.